Ар бир кыздын кыялындагы апакай көйнөктөр. Бир букет бажырайган гүл. Анан дагы бакыт үйү. Мына ушундай көрүнүштөрдүн баарын бириктирген албетте жалгыз гана үйлөнүү үлпөт той болуп эсептелинет. Ал эми бүгүн баш калабызда өтүп жаткан массалык үйлөнүү үлпөт тою баарынан өзгөчө. Өзгөчө дегеним бул тойдо 35 түгөй түбөлүк кол кармашып бактылуу үй бүлөлөрдүн катарын толукташмакчы. Мындай коомчулукка жагымдуу өзгөчө той Жаштар министрлиги тарабынан уюштурулуп, үй бүлө, тынчтык, ынтымак жылы жана жаштар күнүнө арналган. Эскерте кетсек, мындай жөрөлгө аталган министрлик тарабынан 2011 жылдан бери уланып келет. Өткөн жылы 25 жуп демөөрчүлөр тарабынан каржыланып, бир күндө той өткөрүшкөн. Уюштуруучулардын айтымына караганда, бүгүнкү иш-чарада жаш жубайлардын ар бирине демөөрчүлөрдүн жардамы менен үлпөт кийимдери тиктирилип, нике шакектери жана ар бир түгөйгө кир жуучу машина белекке берилген. Кыргызстан Жаштар министрлиги тарабынан ошол ар бир обл администрацияга запрос жөнөтүлгөн. Мына ошолордон тандалып келип, анан 35 жуп бүгүн үйлөнүп атат. Баардык Кыргызстандын булуң бурчунан бар. Мурунку тойду да, былтыркы тойду да, быйылкы тойду да бул Жаштар министрлиги демөөрчүлөрдүн эсебинен уюштуруп жатышат. Балдарды эми чындыгын айтыш керек, кээ бир балдар бар го, жаш өтүп кетип үйлөнө албай жүргөн, шартка жараша ошондой балдарыбыз бар. Жаңы жаш үй бүлөлөр бар, чындыгында үйлөнөлү десе шарты жок болуп калгандар бар. Ошентип 35 бактылуу жуп чыдамсыздык менен күткөн мүнөттөрдө кирип келди. Ак Кудай бурала тизилген түгөйлөргө алгач Борбордук мечиттен шарият алгында нике кыйышты. Ал эми Кыргызстан муфтийи Рахматулла Эгембердиев жаштардын алдындагы жолу байсалдуу болуусун тилеп бата берди. Айтбек кызы Нурзат Табалды уулу Залкарбекти өмүр жолдошу кылууга кабыл алдыңызбы? Жана макулдугуңузду бердиңизби? Бердим. Табалды уулу Залкарбек Айтбек кызы Нурзатты өмүр жолдошу кылууга макулдук бердиңизби? Кабыл алдыңызбы? Алгач ушул күнгө жеткирген, бизди мусулман кылып жараткан Аллах Таалага чексиз мактоолор болсун. Жана анын пайгамбары Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламга чексиз саламдар жана салаваттар болсун. Рахмат. Андан соң 35 түгөйдү баш калаадагы бакыт үйү күтүп алды. Расмий түрдө баш кошуп жаткан жуптарга үйлөнгөндүгү тууралуу күбөлүк тапшырылып, эки тарап нике шакектери менен алмашышты. Үй бүлө чогун тутанткан жан шериктер кыялында мындай өзгөчө тойдун каармандары болоорун эч ойлошкон эмес. Ал эми баарынын ичинен көңүлүбүздү бурган бул түгөйлөр болду. Анткени Болбеков Мадияр Кореядан колукталып келип, ата-энесин сүйүнтүп, өзү чексиз бактылуу адам экендигин жашырган жок. Окуп жүрүп, мугалим болчу, таанышып, бири-бирибизди түшүнүп, мусулман динин кабыл алдырып, таанышып, баш кошуп атабыз. Сиз мусулман динин кабыл ал дегенде сиз каршы болгон жоксузбу? Отокко коюшпу, муслим турага коюшпу, отокко коюшпу, мамы. Да, муслим турага Кабыл алдым нечерелен, жакшы дейт мусулман дини. Өтүп жаткан тойдун дагы бир күнөөкөрү Калынур Абдылдаев, колуктусу Динара Сулайманова менен. Алар ушул жылдын август айында үйлөнүшүп, бирок тоюн бактылуу 35 жубайлардын арасында өткөзүп жаткандыгын айтып сүйүнүшөт. Сүйлөшүп жүргөндөн баштап эле ушундай мечтать эттик да, ушундай пышный, жакшы свадьба болсун экен деп. Анан ушу Жаштар министрлиги ушундай мүмкүнчүлүктү берип атканына пайдаланып, биз мына средства массовой информациядан көрдүк, билдик, анан ошол жака заявка берип, катышып, ал жактан өтүп, унчалык 35 үй бүлө катышат деп биз ойлогон эмеспиз. Бакыт үйүнөн чыгып, жеңиш аятына барып, өчпө соткол гүл коюу жөрөлгөсүн турмуш жолуна аттанып жаткандар уланышты. Аба ырайынын суугуна карабай, той ээлеринин урматына өтүп жаткан иш-чаранын көчү сүйүү багында улантылды. Ал эми жылдын эң өзгөчө массалык үйлөнүү үлпөт тою Бишкек шаарынын ресторандарынын биринде улантылмакчы.